Номер 37 балабакчанын чырына байланыштуу жумушунан алынган юрист нааразы. Ал кала башчы Айтмамат Кадырбаев тууралуу чындыкты ачыктаганым үчүн кызматымдан кол жуудум деген оюн билдирди. Темага кененирээк кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу токтолот. Мэр ушундай басым жасап атат. Мэр бул ууруну, бул ушундай кылмышкер адамды колдоп келатат. Себеби экөө бир айылдан экен, сабай айылынан экен, Карасын сабай айылынан экен. Классташ экен, бирге окушкан экен. Бул берилген маалымат үчүн Гүлчөөк Максутов өз жумушунан четтетилди. Кыргызстан демократиялуу өлкө деп келебиз. Мында сөз эркиндиги бийик тутулуп келет. Бирок айрым учурларда сөз үчүн жоопко тартып, жумуштан четтетилгендер четтен кездешет. Гүлчөөк Максутов шаар мэри Айтмамат Кадырбаевга карата айтылган сын пикир үчүн иштен алынганын айтат. Бул убакка чейин балабакчанын жетекчиси мамлекет үчүн 63 миң сомдук зыян келтирген үчүн жоопкерчиликке тартылган. Шаардын агартуу тармагына өз салымын кошуп, мыйзамсыз иштерди болтуруу максатында көргөн аракет үчүн жумуштан алынганын айтат. Шаардын мэри Кадырбаевдин кысымы астында, басым астында мени иштен четтетүү жөнүндө келишимди токтотуу жөнүндө буйрук берди. Мыйзамсыз буйрук берди деп эсептейм. Бул мыйзамсыз да? Мыйзамсыз. Мен шаардык сотуна дуарыз менен кайрыламын, ал буйрукту жокко чыгаруу жөнүндө. Гүлчөөк Максутовдун айтымында жумуштан алуудагы негизги максат массалык маалымат каражаттарына берген маалымат үчүн четтетилдим деп келет. Билим берүү башкармалыгынын башчысы Куштарбек Кимсановду мажбурлап иштен четтетүүгө аргасыз кылды деген оюн билдирди. Бектанованын кылмышы жөнүндө ал Бектанова Ош шаарынын мэри Кадырбаевдин классташын мэр коргоп келе жатканын, башкармалыктын башчысы Кимсановду кысымга алып атканы жөнүндө интервью бергеним үчүн Кимсановду чакырып туруп мэр өзүнүн кабинетине бүгүндөн калбастан юрист Максутовду иштен кетиресиң, жана 62-чи балабакчанын директору Сагынбаеваны Бектанова жумуштан четтетесиң деп указание берген экен. Ош шаардык мэриясынын басма сөз катчысынын берген маалыматы боюнча бул шайлоо алдында каралуу деп эсептеп келет. Кадрларды алуу жана жайгаштыруу билим берүү башкармалыгынын башчысына тиешелүү экендигин айтат. Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын юристинин айтуусунда анын кызматтан четтетилип калуусуна Ош шаарынын мэри Кадырбаев Айтмамат Тентибаевдин түз тиешеси бар деген дооматын мыйзамсыз деп мен айта алам. Анткендиги мен бул маалымат сайттарга чыгып кеткенден кийин эле мэриянын коомдук кабылдамасындагы күндө кабыл алынган каттоо китепчесин барактап чыктым. Ал жерде Ош шаарынын билим берүү башкармалыгынын башчысы Куштарбек Кимсановдун ошол мэрдин кабыл алуусунда болгондугу жөнүндө каттоодо бир дагы маалымат жок. Мен таптакыр түшүнбөй турам. Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын тарабында башкарманын ички өз ара балабакчалардын башчылары менен болгон мындай позицияларына ага түздөн түз билим берүү башкармалыгынын башчысы жооп бериш керек. Ал эми номер 37 балабакчанын жетекчиси Орозгүл Бектанова шаар мэри Кадырбаевдин классташы экени массалык маалымат каражаттарына берген телефондо сүйлөшүүнөн кийин маалым болгон.